Jetimdin başını sılasan jetilesin deydi. Jetimdin başını sılagan qaysı deputatın var aytçı. Qaysı çoğun var aytçı bizge. Ayt, men oşoňa barayın. Qaysı çoğun var. Bardığı aldım, juttumga geri oturup kalıştı. Kimge dartыбызды aytalı. Rahmat, Kudaydan jardan bolsun, bizden kaçmasa Kudaydan kaçsın. Sizler ünübüzdü uğağız dep kelipirsiňer. Sizler iştireli dep kelipirsiňer. Şulardyň göýgöýüni ugaly bileli dep kelipirsiňer. Sizlerge rahmat, biroq bizdin göýgöýübüzdi hiç kim ukpayt, hiç kim bilbeyt. Bizdin ünübüz jetebi. Aldına gitmeyin aytçısa da olur. Şu baldarımız tiri olsa ağıy göğüydü bilek bilek biz. Biz bir prezident kim ekenin bilmez. Bir çoğundun artık bilmez. Göңülden bilmez. Öz o kadın sözüz kıttın eken okuy. Minmekten şükürdüm koyu oturçuğuz. Kimge baralı, kimge aytalı. Men bunu görgün, balamdı görgündü. Kan tüteyim dediğini görgündü. Kan tüteyim. Жалғызынан қалған бала екен қойды, ушуну да нормальный кылып. Көзүн эметип берет. Көзүн славип, көз докторго да алып бардым, барсокакка. Лорго да алып бардым, 3 жакка алып бардым. Эже нервтен деп эле койду. Дарылап берели деген киши болду. Бардык жерде, мамлекет бийликтеринде отургандар дагы, столдо отургандар дагы ойлонуш керек. Бул Ош окуясы эмне себептен болду? Себеби эмнеде болду? Ушунча кыргыздын балдары эмне себептен кырылып калды бул жерде? Эчтеңкеси калбай. Менин балам өрттөдү, чапты. Эчтеңкесин койбой, суу кыргытышты. Мынеке. Мен өлүгүн таппай, дайынсыз болуп жүрдүк. 4 кабырганы алып барып койдум мен. 4 кабырганы. Ошон үчүн мына баласы дагы ошо Атамбаев келгенде айтты. Мына алардын көзүнчө айтты. Менин ошондо 4 жашар, 5 жашка чыкпаган бала эле. Неменин Өзбекстандын өкмөтүнө, президентине жазбайлыбы деди. Атамын сөөктөрүн таап, денесине алып барып койбойлубу деди. Мен ошондо президенттин алдында, Атамбаевдин алдында айттым. Мына ушу баласы дедим. Азыр 5 жашар дедим. Дагы 20 жылдан кийин кандай акыбал болушун мен билбеймин дедим. Себеби бул бала мени ойлондуруп атат дедим. Азыртан бага түрмөктөлгөн суроолорду берип атат дедим. Мен кийин кантип жооп берем буга дедим. Жүрөгүбүз ыйлап канады. Биздин жүрөгүбүз ушу балдардын түбөлүк. Биздин жашообуз бүткөнгө чейин биздин жүрөктөрүбүз жараланганса дагы болоюн. Бул жараны эч качан эч ким айыктыра албайт. Бизге акчаны, башканы берсе дагы, башка материалдык жардам берип бизди бөлөп койсо дагы биздин жүрөгүбүздө бул нерсе. 10-июнь күнү Ошто тополоң чыккан болсо, түнү чыгыптыр 10-июнь күнү. 11-июнда учуп келип, убактылуу бийлик болгон чакта дагы, эми убактылуу бийлик дагы 7 граммдан турган. Келишип тополоңду токтотсо болобу эле. Бишкекте жатып тамаша кылып турушкан. Оштогулар кырылып, күйүп, тымтыракай чыгып, бардыгы больницалар өлүккө толгондо анан келишип. Анан 29-27-синде референдум дегенде келишти. Ошол мезгилде моргто өлүктөр жаткан тизилип. Киргенге уруксат берген эмес. 7 күн кармаган өлүктү. Референдум өтүп кетсин, анан кийин өлүктөрдү бергиле деп. 7 күндүн ичинде саратандын күнү өлүктөр эмне акыбалда болот? Кийин биз кирдик моргторго. Моргтун акыбалы жарабайт. Эми оягын айтпай эле коеюн. Айтканга дагы нервим чыдабайт. 5% кыргыз өлсө ята нече бар деген сөзү бар. Алсаң алып калдың. Кыргыз өлсө ята нече бар. Ошондой сөзү бар да дискте. Бар. Балам Өзбек-Кыргыз университетинде окуйт эле 3-курста бүткөндө алып кел, практикаңа алып кел деп атып камап, муунтуп, башын балталап өлтүргөн экен. Ошол өлүгүн да мен 1 жылдан өткөндөн кийин алдым деңк аркылуу. Өзбекстанга кеткен экен. О жерден баягы здоровый баланы муунтса шишип көп, 35 менен 55 жаштагы бала деп берген экен. Мен 35 менен 55 деген албайм деп 1 жыл каймашып, көрүнгөн жерге деңк тапшырып жүрүп акыры киши жан баш сөөгүнөн алып анан мына сиздин балаңыздын жашы тууру келди деп берди. 1 жыл 18 күн дегенде алдым мен. Чыгыраганда сөөгү алдым, башка эчтекесин алганым жок. Сыгык окшогон энелерди бийлик карабайт. Мен балам юрфакты бүтүп, диплом алам деп келип, ушул окуяга туш болду да.
Эми ошо бийликте отургандар бийликтен ашып, ошолордун кесепети ушу элге тийди. Мына карапайым эл кыйналды. Биз издесек дагы таппайбыз балдарыбызды. Ошогон үйдүн бизге кереги жок. Балдарыбыз тирүү болсо ошогон үйдүн канчасын алат эле. Атамбаев баш болуп өзү келгенде биз силерге үй бердик, акча бердик, өзүңөрдү жапкыла деди. Ошонун сөзү элдин жүрөгүнө катуу тийбейби? Атамбаев баласын мага бере беле? Мен Атамбаев келгенде дагы корккон эмесмин. Ушул энелер айтсын. Атамбаевдин бетин айтканмын. Силерге үй бердик, акча бердик дегенде. Акчаңды дагы, үйүңдү дагы ал. Бизге кереги жок. Менин баламды тирик таап бересиңби? Болбосо өз балаңды мага өткөзүп бересиңби деп айтканмын, бетин айттым. Мен Атамбаевди сен президент элең деп коркподум. Бетин айттым. Ал азыр оору болуп атат. Азыр ушунчалык күйөсүн да. Катукаевди 10 жолу какшагыча бир жолу бизди эскерип кийин окуясында ушундай кан какшаган энелер калды эле деп бирөө эстедиби? Жок алдыңа кетейин. Бишкекке канча бардык мынакей. Кире алдыкпы биз бир депутатына? Жок, кире алган жокпуз. Кабыл албайт айттен. Бердиге келсе бир аябай зарыгында келишет. Кокуй мен болгон атам силерди мен караймын, ийин окуясын чыгарамын асманга дейт. Жок, айке барсак кире албайбыз. Жүзүн көрө албай келебиз. Мен чоңдорго ушунчалык каршымын. Бирок бул жалган дүйнөдө бардыгы жыргап атат. Бул 5 күндүк күн. 5 күндүк күн. Мунун жообун бере турган жактан жооп берет. Биз кан какшап түтөп турсак, ошолор жыргал жашоодо өмүрү сүрүп кетеби түбөлүк. Түбөлүк кетпейт. Алар деле биз барган жерге 2 метр жерге барат. Биз көмүлгөн жерге көмүлөт. Падыша деп аны аспеттеп тике тургузуп койбойт. Бардыгы биз барган. Чогуу жерге барабыз. Чогуу. Бирок ошо жактан жооп берет. Биз кан түтөгөнүбүз түтөгөн. Ыйлаганыбыз ыйлаган. Качан кара топурак көзүбүздү басмайынча биз сазайын Кудай берсин деп гана каргап силе отура беребиз. Şehit ketkenlerдің бардығын мекендештеріміздің Алла елесі ардайым біздің жүрегімізде бұл естелік дағы Аллардың жарық елесін ардайым естеп тұрады. Аллардың әмі иманы саламат болсын, Құдайым бейіштін берсін, жандары жанатта болсын, бейіштегі дәрежесі биік болсын Аллардың. Бұл әмі абдан оор күн, қиын күн. Мен ошол күндөрү жерде болдум, семенен болдум. Бардыгын тең өз көзүм менен көрдүм. Керт башымдан өткөздүм. Сиздер да кайрат кылдыңыздар, сау болуңуздар. Бардык мекендештериме жакындарын жоготкон. Аларга терең кайгуу менен көңүл айтам. Кайрат кылдыңыздар, сабырдуу болуңуздар. Ошол күндөрү жалпы элибиз менен, жалпы коомчулук менен, аксакалдар менен чогуу бирге hareket kıldık. Kuday'ın koldosu bilen, жалпы elдің koldosu bilen 3 günde toktadıq. Şu günge şeyin жақындарың жоғатқан мекендестерімен арманы, қайғы мұндару менің жүрегімде тұрады. Bundan ары мұнда оқиға қайталанбасын. Енелердің көз жашы мұндан ары төгілбесін. Şu Kuday'ım енеден баланы, бала енені ажыратпасын. 2010 жылғы июнь оқиғалары жөнінде айтарда, біз 1990 жылғы июнь оқиғаларын қоса айтуымыз керек. Себебі өкөөнүн себеби тамыры келип чыгышы жалпы жаратылышы бирдей нерсе. Мунун түпкү тамырлары бул 19 жылындагы 1876 жылы түштүк Кыргызстандын Орусияга кошулуштан башталат. Ага чейинки мамлекеттерде, мисалы үчүн Кокон хандыгы мезгилинде, анда мурунку мамлекеттерде Ферганы өрөөнүндө компактный өрөөнүндө мындай. Ал жерде эки түрлүү калк жашайт. Илатия деп коет көчмөндөр. Анан Сартия деп коет оту ташкан калк. Анан булардын экөөнүн экономикалык, саясий, согуштук, анан маданий бүт чөйрөлөрдү бөлүштүрүп алганда, булар кадимден келаткан тең салмак болуп келген. Мисалы үчүн мамлекетти башкарган, мамлекетте саясат жүргүзгөн көчмөн кландардын башында ал эми экономикалык күч жана соуда бул отуруп ташкан калктын катмарында болгондо, мына ушул бири-бирине болгон көз карандылык буларды эч убакта бири-бирине карама каршы келтирген эмес.
Ал мезгилде жалаң династиялык гана согуштар болгон да, бирок этносаралык согуш болгон эмес. Мына ушунун бардыгы баягы орустар Кыргызстанды басып алгандан кийин пайда болду. Анткени бардыгына бирдей закон кабыл алынды. Бардыгы отур ташууга өттү. Анан жер талаш, суу талаш башталды. Территориялар бөлүштүргөн башталды. Баягы волостук башкарууларды уездер бөлгөндөн кийин совет мезгилде болсо баягы 24-жылдан башталган тиги жер суу реформалары 20-жылдардагы. Анан 24-жылкы чек аралык улуттук чиктештирүү деп коет. Ошол процессте көп жерлердин бир топто аралаш жашаган жерлер мындай же Өзбекстандын курамында калып, же Кыргызстандын курамында калып, мына ошондон келген саясий баягы карама-каршылык, то есть баягы араздашуу. Мына ошол 1990-жылкы июнь окуяларына алып келди да. Бул жөнүндө көп айтышкан, ал мезгилде аябай катуу чоң жаңжал болгон. Мен ошол жерде ошонун арасында жүргөнмүн. Ал эми 2010-жыл болсо, ошол 1990-жылкы өзбек диаспорасынын ишке ашырылбай калган максаттарын кайрадан ишке ашыруу. Мына 2010-жылы апрель ыңкылабынан кийинки кырдаалда мына ушул моменттен пайдаланып кай бир бай өзбектердин чыган атуулдары ушудан пайдаланып бир өзбектерге автономия алабыз деген мааниде аракеттенишкенден мына ошондон келип чыкты да. Экөөнүн тең түпкү тамыры ошондо жатат. Бул эми албетте бул жаман нерсе. Муну биз тарыхчылар окуп, анын себептерин баарын аныктаганбыз. Кийин көптөгөн комиссия иштеди. Жакшынакай программалары кабыл алынды. Мунун бардыгы, ушундай нерселердин бардыгы качан гана өлкө экономикалык жактан дагы, суверендүү саясат жагынан дагы, анан маданий жагынан дагы окшош абалга келгенде, өнүккөн мезгилде, жана бизнес бардык жерди камтып, рыноктук шарт бүт баарын башкарып, элдер мындай цивилизациялык жашап калган мезгилде бул өзүн өзү жоголотгон нерсе да. Мына азыр андай процесстер Европада, бир убактар Европада тытышып жатканда, Югославия, айталы Американын өзүндө канчалаган согуштар болгон. Демек ушулардын бардыгы ошондон кийин гана бул жок болуп кетет да. Эми Кыргызстан азыр өткөн мезгилде жашап аткандыктан, буйруса биздин жашоо жакшырып кетсе, мына бул июнь окуяларына окшогон окуялар кийин жок болот. Анткени бардыгынын көз карашы бирдей абалга келет. Партиялар ар түрдүү улуттан бириккен мындай интернационалдуу партиялар болушат. Бизнесте баягы түрлүү этностордун өкүлдөрү аралашат. Маданияты бирге болот. Тил боюнча кыргыз тили бардык жагынан жакшы өнүгүп кетсе, бардык ошону кабыл алат. Кыргыздын менталитетин кабыл алышат. Кыргызстан деген родина экендигин, Кыргызстан өнүккөн Кыргызстанда жашап аткан деген сыймык тануу дагы булардын бардыгын бириктирет. Демек, мына ошого жетиш үчүн биздин экономиканы, анан биздин коомдук өнүктүрүш керек. Ошондо гана биздин элдердин ортосунда ынтымактуу болот. Азыр эми Кыргызстанда 80 ашыр улут жашайт деп коет. Ошонун ичинде эң чоң улуттарга ушул кыргыз, анан кийин эле өзбек кирет, анан эле орус кирет. Калган майда тажиктер жана башкалар бар. Бирок ошол негизги мына 3 этностун, бул кыргыздын, өзбектин, анан орустун ортосундагы мамилени бир жакшы мамлекеттик программада бир иштеп ушуну алкагын туура апара турган болсок, бизде кийин стабилдүү, монолиттүү кыргыз мамлекетине бириккен улуттарды мындай жакшынакай жашоодун камсыз кылууга болот да.